Assalamu alaikum. Aleykümselam. Maşallah. Qandaysiz? Yaxshi o'tirasizmi? Allah razı olsun. Bu meçit 18 meçit. Bu meçitin içinde şartında birinci imamga bir bölme var. Bir şartı menen bardı. Bu sebep degende bu imam da Ayıl hökümetinin imamı. Ошон үчүн o şart кылып атат. Ошо Ayıl hökümet болгондон үчүнчү. Андан кийин аялдар окуй турган бөлмө, андан кийин келген конокторор. Даватчылар келсе, ким келсе, аларга шарт түзүп, ошонун немесинде бөлмөсүнүн проектинде бар. Анан бул жагында ошол ажаткана. Hacatxana. Şartı менен бүгүнкү күндөгү баягы ылык суу, душ, аристон деген баардыгын койгонго преги бар экен иншалла. Кудай буйрса, кат аракет кылабыз дейт. Эгер неме болсо Курман айткан аш беребиз деген да немелер бар. Maşallah. Proyekt ha? 2 мунарасы менен. 2 мунарасы менен 19 метр. Атакул бар. Бул 7 метр. 19 İki nemesi 5 metr. 5 metr. Ana manaka ayallarımız kıynalıp жатат да ажыга. Ошого ayallarga 3 комната отдельный сабак ала турган неме кылып, эркектерден отдельно. Медресе сыяктуу кылып бөлүп берейин деп. Даратханасы менен бардык шарты менен. Мечиттерибиз курулуп, медреселерибиз курулуп, ошондой эле биздин коом диндарлашып бараткандыгына сөзсүз уул мундагы устаздардын чоң салымы бар. Тирүү кезинде устаздарды зыярат кылып, алардын бул жолдо өткөргөн өмүрүндөгү кызматынан насаат алалы деген максатта ушул иш-чараларды уюштуруп жүрөбүз. Мына бүгүн насип эткен экен, ушул Лейлек районуна Катыраң айыл өкмөтүнө келип, устаздарды зыярат кылып жүрөбүз. Зыярат кылганча өтө кубанып, сүйүнүп отурабыз. Биздин жигиттер, балдар, жоомарт инилерибиз, туугандарыбыз эскилиги жеткен Кудайдын үйүн мечитте кайрадан архитектуралык кооздугу менен заманбап курууга бел байлап, мына Кудайым буйрса биз күбө болуп отурабыз. Ошо Россия мамлекетинде иштеп жүргөн Асылбек деген бир тууганыбыз, мына тууганыбыздын сунушу менен, жамааттын сунушу менен кабыл алып, ушул мечитти курууга бел байлап отурат экен. Жараткан Кудай Таалам өзү разы болсун. Бир тууганыбыздан Аллах Таалам иштерине ийгилик, береке берсин. Кандай тилеген тилек максаттары болсо Кудай Таалам жеткирген болсун. Ушул мечит, ушул жамаатка кут болсун. Канчалык мечиттер кенен жакшы заманбап курулса, ошол жердеги жашаган жашоочуларга, мусулман бир туугандарга ибадатын тургузууда, динин үйрөнүүдө жакшы шарттар түзүлүп берет. Ошон менен эле биргеликте урматтуу мусулман бир туугандар, урматтуу жаштар, анан бизди ушул интернет булактарынан көрүп жаткан мусулман бир туугандар, биз бүгүнкү күндө татынакай заманда жашап жатабыз, көп шүкүр айталы. Кийимибиз бүтүн. Сөйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде "Мен асбаха минкум аминан фи сирбихи", ким эртең менен турса, турган мезгилинде ден соолугу чың абалда турса, денесинде руху болгон болсо, ошол күнү ибадатын аткарып, бала чакасы менен Агдас Соркондун үстүндө отуруп, ошол күнкү жей турган ырыскысы болсо, анан эшикке чыкса, эшикте тынчтык, аманчылык болуп турса, саламатчылык болуп турса, ошол күнү жей турган бир кесим наны болсо, ал дүйнөдөгү бактылуу инсан деп айткан. Урматтуу туугандар, дагы бир баса белгилеп кетейин, ырачылык баракчаны берердин астында биз ушул кыйын кезеңдерде, кыйын учурларда кызмат кылып өтүп кеткен уламаларды эскерип келатабыз да. Анан эми өткөндөрдү албетте эстешибиз керек. Арбак разы, Кудай разы дейт. Алардын рухуна Куран окуп, ажыр соопторун багышташыбыз керек. Бирок тирүү кезинде да баалап калышыбыз керек устаздарды. Ошон үчүн биз бүгүнкү күндө кандай гана машаккатка карабастан дин жолунда элибизге, журтубузга, мекенибизге, жамаатыбызга, келечек урпакка талыкпастан кызмат кылып келе жаткан устаздарды кадырлай билели. Мына ошол максатта иншалла Кыргызстан мусулмандар дин башкармасы тарабынан, алымдар кеңеши тарабынан ушул устаздарга иншалла сиздердин атыңыздардан ыраачылык баракча берип коелу. Келиң устазым. Рахмат. Алла разы болсун. Келиңиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Allah razı olsun. Din yolunda kılgan kızmatınızı Kudayım kabul kılsın. Bismillah. Allah razı olsun ustaz.
Rahmat. Mehnetinizni Hudaý Taalam kabul kılsın. İlimizleri akısın. Elası da Allah'ın yüzünü yaratmasın Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilahe illallah ve Allahu Akbar. Allahu Akbar ve lillahil hamd. Maşallah maşallah. Allah'ın bereketi. İnşallah. Allah subhanahu wa taala uşu meçitin kuruluşuna özüň jardam bergen, salym koşkondorго Hudaý Taalam jannatdagy üýlerden, saraylardan Hudaý Taalam özüň nasip kılgan, jamaatga ынтымак bergen, imamdabymyzga küçük-kuwat bergen, ömürge uzun ömür bergen. Bugün bizge mübarek kadam kılgan Hazret Muftiýiň işlerige iyilik, kestirge bereke bergen. Amin. Allahu akbar. İşinizlerge iyilik, ustakalar.